Саламатсыздарбы? Бул видео сабак коронавирусту алдын алууда социалдык мекемелердин адистерине арналат. Бул сабакта төмөнкү темалар каралат. Курч респираторлук вирустук инфекцияны жана коронавирус инфекциясынын алдын алуу, тамак аш коопсуздугунун эрежелери, кол жуу тартиби. Сиздер билгендей, дүйнөдө жана биздин мамлекетте коронавирустук инфекциянын таркалышы байкалууда. Ошого байланыштуу мен сиздер менен ушул илдеттин алдын алуудагы жөнөкөй жана эффективдүү эрежелери менен бөлүшкүм келет. Колду самындап жуугула, беспирт камтылган антисептикалык каражаттарды колдонгула. Жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозуңарды, мурдуңарды кагаз майлык же чыканааңар менен тоскула. Курч дем вирустук оорусуна кабылган адамдар менен кучакташуудан, өбүшүүдөн, кол алышуудан кармангыла. Курч дем вирустук оорулардын белгилери: дене табынын жогорулашы, жөтөлүү, дем алуунун начарлашы пайда болгон учурларда айланадагыларга жуктурбаш үчүн бир жолку колдонуучу бет капты тагынгыла жана дарыгерге кайрылгыла. Бөлмөнү тез-тезден желдеткиле жана нымдуу чүпүрөк менен көбүрөөк тазалап тургула. Жаныбар тектүү азыктарды жакшылап бышыргандан кийин колдонгула. Биз азыр тамак аш азыктар аркылуу коронавирустук инфекциясынын жугуусун алдын алууну карап чыгабыз. Коронавирусту жуктуруп алуунун булактарынын бири тамак азыктарында вирустун болушу. Ошого карабастан азык-түлүк азыктарын санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо менен туура термиттик иштетүүдөн өткөргөндөн кийин коопсуз пайдаланууга болот. Төмөнкү жөнөкөй эрежелерди сактоо ден соолугуңузга коркунуч алып келбейт. Колуңарды самындап жуугула. Тамак жасаардын алдында, жасап жатканда жана даярдап бүткөндөн кийин, тамактан ардын алдында, чийки эт колдонгондон кийин, даяр азыктарды пайдалануу учурунда, дааратканадан чыккандан кийин, жаныбарлар жана алардын заңдары менен байланышта болгондон кийин, көчөдөн келгенден кийин, жаныбар тектүү азыктарды адистештирилген соода түйүндөрүнөн сатууга уруксаат кагазы болгон учурда сатып алгыла. Чийки эт жана даяр азыктар үчүн ар башка туурай турган такталарды жана бычактарды пайдалангыла. Бардык адамдар колду таза жууганды билемин деп ойлошот. Азыркы шарттарда колду өзгөчө таза жууш керек. Төмөндө сиздерге колду таза жуунун эрежелерин көргөзөбүз. Колду суулап алгыла. Самынды колдун үстүнө жеткидей өлчөмдө алгыла. Бир алаканды экинчи алаканга сүрткүлөгүлө. Манжаларды кайчылаштыруу аркылуу оң алакан менен соң колдун сырткы бетин сүрткүлө жана муну тескерисинче кайталагыла. Алаканды алаканга сүртүп, манжаларды кайчылаштыргыла. Бөгүлгөн манжалардын сырткы тарабы менен манжаларды бекитип бириктирип, экинчи колдун алаканын сүрткүлөгүлө. Соң колдун бармагын оң алакан менен кармагыла жана аны айландырган кыймылдар аркылуу сүрткүлөгүлө, колду алмаштыргыла. Оң колдун бириктирилген манжалары менен сол алаканды алдыга жана артка карай айландырган кыймылдар менен сүрткүлөгүлө, колду алмаштыргыла. Колду чайкагыла. Колду кагаз майлык менен жакшылап кургаткыла. Кранды жабыш үчүн кагаз майлыкты колдонгула. Эми силердин колуңар коопсуздукта. Колду жуу мөөнөтү 20 секундадан кем эмес болуу керек. Ушул чаралар курч респираторлук вирустук инфекцияларын, анын ичинде коронавирустун жайылышынан коргой алат.